Butqa mas tartkanda bir көрсөтүп жана башка bir кол менен мас тартканда да бармактардын аралыгы жабык болуш керек. Банда bir көрсөтүп берип коюңузчу дейт. Урматтуу bir тууган, мас тарткандачы ачык кылып алганда деле зыян тийбейт. Мисалы үчүн бутту масы болсо, тартып атканда 3 менен тартабыз го мисалы үчүн, же 4 менен да. Bir kılganda emi bu oşo adat bolup kalan dese bolsam açık kılıp turup momunda kılsam bирок бардыгы масынын üstünde bolsa, жок дегенде 3 panjan izi түшө турган болсо, ошол жарайт да. Бирок биз мындай кылабыз, учун тийгиз алып туруп, учу менен мындай кылабыз го, бул өтпөй калат. Мына манжа толук тийиш керек, мындай. Көрдүңөр ба? Мас тартканда мындай. Мындай болуш керек, тийип туруп, анан 1-2 мм жылдырсаң ошондо туура болот да. Масыга тийгизет учун тийгизесиң дагы, минтип койсоң, мас толук болду деген сөз болот. А биз эмне кылабыз? Мындай кылабыз, минтип сызып коебуз го. Анда болбой калды. Анткени учу тийгенде учу мас кетип калды дагы, анан бул жайга өтпөй калып, үч чек тийгизген болосуң да. Ошого масы мындай турса колдон каласың дагы, мындай кылып тийгизип туруп, ичине жылдырып койсоң, ошо менен мас ордуна келген болот.